Саламатсыздарбы, кымбаттуу окуучулар. Силерди 5-класстан көргөнүмө кубанычтамын. 5-класска киришип жатып, силерге жаңы тарых предмети кирип жатат. Анда эмесе тарых предметинин биринчи темасы болгон бүгүнкү темабыз тарых илими эмнени окутат деген теманы карайт экенбиз. Бүгүнкү сабагыбыздын жүрүшүндө тарых жөнүндө жалпы түшүнүк, тарыхты үйрөнүүнүн сырлары жана тарыхты үйрөнүүнүн маанисин карайт экенбиз. Урматтуу окуучулар, тарыхтан биз эмнени үйрөнө алабыз деген суроо пайда болот. Колуңардагы окуу китеп Кыргызстандын жана дүйнөнүн тарыхы деп аталган 2 бөлүктөн турат. Кыргызстандын тарыхы бөлүгүндө биз тарых сабагы эмнени үйрөтөт? Тарыхты окуп үйрөнүүдө кандай кошумча билимдер жардам берери, тарыхты окуп үйрөнүүнүн мааниси жөнүндө түшүнүк алабыз. Ал эми дүйнөнүн тарыхы бөлүгүндө биз чыгыш цивилизациялары деп аталган мамлекеттерди карайт экенбиз. Жана ошондой эле тарых сабагын 5-класстан 11-класска чейин окуп үйрөнөбүз. Тарых ата-бабаларыбыздын басып өткөн жолу, алардын кийинки муундарга калтырып кеткен изи экен. Тарых адамзат коомунун өткөн жолун изилдөөчү илим. Жана ошондой эле тарых бул адамзат коомундагы маанилүү окуяларды камтыган окуу предмети болуп эсептелинет. Тарых жөнүндө түшүнүккө келсек, тарых грек сөзүнөн которулуп, история, изилдөө, сурамжылоо, арабча тарих, өткөндөр тууралуу баян. Адамзаттын басып өткөн жолун изилдөөчү илим болуп эсептелинет экен. Тарыхты билүү алдыдагы кыйынчылыктарды жеңүүгө, тоскоолдуктардан арылууга жол ачат. Тарых адамдар менен дайыма тыгыз байланышта болот. Адамдардын ишмердүүлүгүн, салт саналарын, өткөндүн тажрыйбасын үйрөтөт. Тарых келечекке туура кадам таштоо үчүн керек. Өткөндүн тажрыйбасын үйрөнбөй туруп, келечекке карай ишенимдүү кадам жасоо эч мүмкүн эмес экен балдар. Жана ошондой эле өткөн доор, бүгүнкү күн, келечек бири-бири менен тыгыз байланышта болот. Ал эми тарых илимин изилдеген адамдарды биз тарыхчылар деп атайбыз. Ал тарыхчылардын эң алгачкылардан болуп, бул Геродот болуп эсептелинет. Байыркы грек тарыхчысы Геродот адамзаттын тарыхында алгачкы жолу тарых аттуу чыгармасын жараткан. Ал эми Геродоттун өзүнүн китебин көрүп турабыз. Ал эми Цицерон Геродотту тарыхтын атасы деп атаган. Ошондой эле ал тарых адамзаттын басып өткөн жолунун күбөсү, чындыктын жүзү, жандуу эстелик, турмуштун тарбиячысы, байыркы замандын жарчысы деп айтып кеткен экен. Төмөндөгүдө айтып өткөндөй балдар, тарых сабагы 2 бөлүмдөн турат. Биринчиси ата мекендин тарыхы жана дүйнөнүн тарыхы. Ата мекендин тарыхынан биз балдар силер менен бирге ата-бабаларыбыз жашап өткөн байыркы доорго саякат жасасак, көптөгөн кызыктуу окуяларга күбө болот экенбиз. Ата-бабаларыбыздын эрдигине, даанышмандыгына суктанабыз. Тарыхтын маанисин терең түшүнгөн адам ата-бабалардын эрдигине сыймыктанып, ата мекенге болгон сүйүүсү артат экен. Биз ата-бабаларыбыздын басып өткөн тарыхын билүү менен, алардын тажрыйбасына таянып, бүгүнкү жана келечектеги кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңе алабыз. Ал эми дүйнөнүн тарыхы деп аталган бөлүмдө биз байыркы Египет, Ассирия, байыркы Вавилон, байыркы Кытай цивилизациясы, байыркы Греция, Рим жана башка чыгыш цивилизациялар деп аталган мамлекеттерди карайбыз. Алардын эң алгачкы мамлекеттердин пайда болушу, жазуунун пайда болушу жана ошондой эле шаар мамлекеттердин өнүгүшүн карап өтөбүз. Ошондой эле тарых илиминин көмөкчү тармактары бар. Алар археология, этнология, хронология, палеография, генеалогия, эпиграфика, топонимика, нумизматика, сфрагистика,
геральдика жана башка илимдер болуп эсептелинет. Ал эми азыр биз ар бир ушул тарых илиминин көмөкчү тармактарына кыскача токтолуп өтөлү балдар. Археология адам баласынын байыркы тарыхын зат түрүндөгү булактар боюнча таанып изилдөөчү илим болуп эсептелинет. Ошондой эле археология тарых илиминин эң чоң жана маанилүү тармагы. Мына тарыхты окуп билүүдө биз балдар адамзаттын басып өткөн жолундагы материалдык буюмдар аркылуу изилдеп билеткенбиз. Экинчи көмөкчү тармак этнология. Этнология элдердин турмуш тиричилигин, маданиятын окуп үйрөтүүчү илим. Кыргызча которсок, этнос эл, логос илим дегенди түшүндүрүп, элдер жөнүндө илим дегенди билдирет. Антропология адамзаттын келип чыгышы жана өсүшүн изилдейт. Ошондой эле расалардын пайда болушундагы изилдөөчү илим. Генеалогия калктардын, уруулардын, үй бүлөлөрдүн келип чыгышын изилдөөчү илим. Тарых илиминин көмөкчү тармагы. Ал эми санжыра бул кыргыздардын генеалогиясы болгон. Нумизматика. Нумизматика акча, тыйын, монеталар жөнүндөгү илим. Акча тыйындардын пайда болушу, алардын жаралышы бул нумизматика илими изилдейт экен. Кийинки илим сфрагистика деп аталат. Сфрагистика грек тилинен которсок мөөр деп которулат. Ар кандай материалдагы белгилерди изилдөөчү илим бул сфрагистика деп аталат экен. Геральдика. Геральдика гербтер тууралуу илим. Кыргыз Республикасынын гербин, Бишкек шаарыбыздын гербин көрүп турабыз. Ошондой эле элдердин гербтердин пайда болушун изилдөөчү илим бул геральдика илими изилдейт. Хронология. Хронология жыл санак, календар, даталарды изилдөөчү илим. Ошондой эле биздин заман деп аталган бүгүнкү күнү 21-кылымда жашап жатабыз. Ал эми биздин заманга чейинки кылымдар, ошондой эле рим цифралары бул хронология илими изилдейт экен. Палеография. Палеография жазуунун тарыхын изилдөөчү илим. Жазуунун келип чыгышын, өнүгүшүн жана ошондой эле өсүш жолун изилдейт. Бул илимдин жардамы менен байыркы рунасымал Орхон Энесай жазууларын чечмелесек болот. Урматтуу окуучулар, мынакей биз тарых илиминин көмөкчү илимдерин кыскача карап өттүк. Кийинки сабактарыбызда ушул илимдерге кененирээк токтолобуз. Кыргыздын алгачкы тарыхчысы жана агартуучусу Осмоналы Сыдык уулу. Ал кыргыз тарыхын алгачкылардан болуп изилдеп, жана ошондой эле кагаз бетине түшүргөн. Анын жүрөгүндө оту бар жигиттер тарыхты билүүсү керек деп айткан экен. Анан ошондой эле Михаил Иванович Калинин, орус революционери жана ошондой эле советтик партиялык ишмер, мекениңдин тарыхын жакындан окуп билгениңде гана ал ан сайын сага жакын болуп калат дейт. Урматтуу окуучулар, тарых илими эмнени окутат жана башка ушул сыяктуу суроолорго кеңири маалымат алдыңар деп ишенем. Тарых сабагын окууда силерге ийгиликтерди каалайм. Кийинки сабактан көрүшкөнчө сак саламатта тургула.